Бишкекте ушул жылдын 24-ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн 13-ноябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Ишин өткөрүп жатат. Бүгүнкү күндө ушул курултайга катышуу үчүн 10 партия өзлөрүнүн каалоосун билдиришти. Алар Аалам, Ата Журт, Ата Мекен, Замандаш, Кыргызстан, СДПК, КДК, Таза коом, Мекенчил, Жашылдар партиясы, андан тышкары 20дан ашык коомдук, бейөкмөттүк жана мекенчил уюмдардын, кыймылдардын, бирикмелердин өкүлдөрү катышууга өзүнүн билдирүүлөрүн жиберишти. Демейде курултай өзгөчө саясий кырдаалда уюштурулуп келген. Буга чейин мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиевдер курултай өткөрүп, мындай чоң жыйын өткөрүү менен өзүнүн бийлигин чыңдап алуунун амалын ойлошкон. Бул жолу курултай жумушсуз жүргөн коомдук саясий ишмерлер тарабынан уюштурулуп жатат. Ошондуктан чоң жыйында эмне жөнүндө сөз болоору коомчулук үчүн кызык болууда. Бул күнү биз ушул эгемендик жылдары, анын ичинде так айтканда Алмаз Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтүнө жана азыркы президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдин 1 жылдык президенттик ишмердүүлүгүнө жана жогорку кеңештин акыркы чыгарылыштарынын иштерине коомдук баа берүү. Бул өтө маанилүү. Айтымдарында курултайда өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал талкууланат. Ошондуктан чоң жыйындын темасы Кыргызстан кечээ, бүгүн жана эртең деп аталат. А бирок ошол иш-чарага бийлик башындагылар барабы? Бул жагы табышмак. Мен оюмча президенттин келет деген биз үмүттөбүз. Анткени дегенде өзүңөр билгендей, президент 4-5 ай мурун 20га жакын бейөкмөт уюмдардын, жарандык коомдун активисттер менен жолуккан. Ошол убакта 3-4 саат убактысын бөлгөн да. Бирок ачык айтып кетели. Ошол Атамбаевдин тушунда коомдук саясий иштер курултай өткөрүп атат, эмне өткөрүп атат, кандай болуп өткөрүп атат? Ноль внимания. Эч кандай көңүл бөлгөн эмес. Өткөрүп атат, өзүнчө сүйлөй берсин, кыйкыра берсин, эчки кыла албайт, мен чечем деген сыяктуу болчу да. Азыркы бийлик президент баштап, Сооронбай Шарипович баштап, баардык жерге көңүл бөлө баштады. Потому что коомдук күчтөр менен эсептешиш керек экен. Эсептешпеген президенттер экөө качып кетти. Бул кишиси мынтип атат, бул жерде турат өзүнчө. Ошон үчүн кандай болорун азыркы президентти сезип атат. Аны ойлогула, аны ушундай эле бир арам ой кетет. Бирдеме болсо чыкса эле, мурдагы адамдар курултай жеп, ошонун аркасы менен бийликке андай эмес. Аны аябай катуу жаңыласыздар. Суранам да. Коомчулукта көп талкуу жаратып, нааразычылыктарды туудурган көп маселелер бар. Алардын ичинде Атамбаевдин доорунда саясий куугунтук менен күнөөсүз абакта жаткандар. Алардын күнөөсүз экендиги азыр ар бир жаранга маалым болуп калды. Андыктан бул маселе дагы аталган жыйында көтөрүлөрү күтүлүүдө, дейт уюштуруучу комитетинин мүчөсү Каптагаев. Азыр биз коом мындан ары өнүгөбүз десек, биз ушул коомдогу биздин мамлекетте болгон саясий репрессияларга туура баамдап, ошолордон туура майни чыгарып, анан ошо саясий репрессиялардын болуу себептерин жок кылышыбыз керек биринчиден. Экинчиден, ошо саясий репрессияга тушугуп, бүгүнкү күндө жөн жерден азап чегип, жөн жерден камалып жаткандар сөзсүз түрдө кайра каралышы керек. Курултайда жасалчу докладдар илимий иштерге, фактыларга таянуу менен гана жазыла турганын уюштуруучулар ишендиришүүдө. Аны менен катар иш-чаранын жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, ал бийликтин бардык бутактарына жөнөтүлөрү белгиленүүдө.